Электрокардиография бул жүрөктү изилдөө методу болуп саналат жана ал жүрөк иштеп жаткан учурда пайда болуп, дене кыртышынан же анын көңдөйлөрүнөн таралуучу электр потенциалдарын каттоо менен анализ өткөрүүгө негизделген. ЭКГ жазуулары электрокардиографтардын жана ЭКГнын аркыл таратуучу системаларынын жардамы менен жүргүзүлөт. Бутакчалардын ар бири жүрөктүн электр талаасында аныкталган жана электроддор орнотулган эки чекит ортосундагы потенциалдардын түрдүүлүгүн каттоого алат. Процедураны өткөрүү үчүн муктаж болгон жабдуу: электрокардиограф, электрод пастасы же гели, стерилизацияланбаган кол каптар, бир жолу колдонулуучу жалаяк, кагаз салфеткалар, спирттелген кагаз майлыктар. Колдорду жууп тазалоо үчүн тери антисептиги. Б классындагы медициналык калдыктар үчүн идиш. Пациентти даярдоо. ЭКГ бейтаптын 10-15 мүнөт эс алуусунан жана тамактануусунан кийин 2 саат өткөн соң электр таасирлери жок жылуу имаратта жүргүзүлөт. Эгерде бейтап эртең менен кандайдыр бир дары-дармектерди ичкен болсо, айрыкча жүрөк кан тамыр каражаттарын, анда ЭКГга белги коюу үчүн бул тууралуу медициналык кызматкерге эскертип коюңуз. Мунун өзү дарыгердин ЭКГ жазуусун чечмелөөгө жардам берет. Иш-аракеттердин алгоритми. Бейтапка өзүңүздү тааныштырыңыз. Мекеменин ички эрежелерине ылайык бейтапка идентификациялоо өткөрүү зарыл. Процедуранын максатын жана жүрүшүн түшүндүргүлө. Бейтапка кайрылып, үстүңкү кийимин белине чейин чечүүсүн, ал эми төмөн жагын тизеге чейин жылаңачтоосун сураңгыла. Эгерде бейтап кийимин өз алдынча чечүүгө мүмкүнчүлүгү жетпесе, анда медициналык кызматкер чечинтип же бейтаптын жандоочусун бул ишке тартат. Кушеткага бир жолу колдонулуучу жалаяк төшөлөт. Колдорду гигиеналык эрежеге ылайык жууп тазалоо зарыл. Колгап кийгиле. Бейтапты туура жайгаштыруу, чалкасынан жаткыруу зарыл. Бейтап керебеттин же кушетканын металл бөлүктөрүнө тийбеши керек. ЭКГ жазуусу кадыресе жай дем алуу учурунда жүзөгө ашырылат. ЭКГ жазуу иштери жүрүп жаткан учурда электрокардиограф жана бейтап жаткан темир керебет же кушетка жерге туташтырылышы керек. Натрий хлордун аралаштырмасына малынган салфетка менен терини майдан арылтып, зарылчылыгына жараша электроддорго атайын паста же гель сүртсө болот. Контакт болгудай кылып электроддорду колдордун ички бетине туура жайгаштыруу керек. Оң кол кызыл түстөгү электрод. Сол кол сары түстө. Сол бут жашыл түстө. Оң бут жерге байланыштыруу кара түс. Бутакчаларга бөлүү. Эсеп жүргүзүүчү электроддун жайгашкан абалы. В1 төш сөөгүнүн оң тарабындагы 4-чү кабырга арасы. В2 төш сөөгүнүн сол тарабындагы 4-чү кабырга арасы. В4 ортоңку акыректик линия боюнча 5-чи кабырга арасы. В3, В2 жана В4 ортосундагы аралыктын ортосу. В5 4-чү бутактын горизонталдык деңгээлиндеги кесилиште жана колтук алдыңкы линияда. В6 4-чү бутактын горизонталдык деңгээлиндеги кесилиште жана колтуктун ортоңку линиясында. Жазуу ыкмаларын секундасына 50 мм же секундасына 25 мм кылып орнотобуз. Калибровка өткөрүлөт. Алгач стандарттык бутакчаларда жазуу иштерин өткөрөбүз. Андан соң көкүрөк бутакчаларында. Башында стандарттык бутакчаларда, андан соң колдон келүүчү күчөтүлгөн бутакчаларда жана көкүрөк бутакчаларында өткөрүлөт.
Изилдөө иштери аяктагандан кийин электродду чечип алып таштап, тери кыртышындагы гелди сүртүү үчүн бейтапка салфетка берип, же бейтаптын денесиндеги гелди өз алдынча эле сүртүп салуу шарт. Кагаз салфеткалар менен жалаякты Б классындагы медициналык калдыктарга ыргыткыла. Кол каптарды чечип, Б классындагы медициналык калдыктар салынуучу контейнерге таштоо зарыл. Колдорду жууп тазалайбыз. Эрежеге ылайык бейтаптын идентификациялык маалыматтарын электрокардиографиялык тасмага жазып, ошондой эле күндү жана изилдөө өткөрүлгөн убакытты белгилеп коюу керек. Чечмелеп окугандан кийин электрокардиографиялык тасманы бейтаптын медициналык картасына тиркешет. Электроддор тазаланат. Медициналык жабдуулардын классификациясы боюнча ЭКГ аппараты критикалык эместердин катарына кирет. ЭКГ аппаратынын электроддору аркылуу инфекция жуктуруп алуу коркунучу өтө төмөн. Ошондуктан дезинфекцияны төмөнкү деңгээлде жүргүзүүгө болот. Аппараттын көп жолу колдонулуучу ЭКГ электроддору ар бир диагностикалык процедурадан кийин 70% спирт эритмеси же башка дезинфекциялоочу каражаттар менен тазаланат.